Туғандар, ассаламу алейкум. Видеонun башында 1 минут вақтыңызды аталам туғандар. Рамазан Тақсырдың Внуково капитал таксопаркынан дағы момдай сонун машинер выкупкада чыкты, арендаға дағы бар туғандар. Мол экономдорду дағы выкупка сүйлөшсөңүздөр болот. Данный момент арендалары 1800-1900 рубльдин тегереги болуп атат туғандар. Дальше сервистерин сыра көргөзө кетсем. Тақсырдын сервисинде бул жагында обклейка, бул жагында жестянка. Кыскасы машинеге керектелүүчү бүт иштерди кылып атат. Азыр келип сервистин ичиндагы кыска нуска көргөзө кетсем. Бул жерде билесиңер тугандар, ходовой, мотор, коробка, промывка радиатора, Ташкент деп момундай сонун аппарат келген тугандар. Радиатордун ичин бүт момундай өзүнүн атайын насос давлениялары менен жууп, чёткий кылып берет тугандар. Шиномонтаж бар, проточка жанагындай тормозных диск деп коет, андайлары бар тугандар. Замена масла, коробка, двигатель, кыскасы бүт бардыгы бар. Үстүнө чыгып көргөзө кетсем, үстүндө запчастары бар тугандар. Бул жак экинчи этажы, өзүңүздөр жакшы билгендер, Рамазан Тақсыр запчастары өзү Кытайдан, Кыргызстандан заказ кылып, оригинал запчастарды алып келип, керектүү азыркы современный китайский машинелерге бүт запчастарды алып келип койгон тугандар. Бардыгын ушул жерден кылып, жасатып, машинеңиздерди сонун кылдырып минип кете беришет тугандар. Ушундай. Кеттик анда. Тақсырдын телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Рекламаны тартып келип, андан чыгып, англисче курска барып, окуп, шаарга келип деп коем. Аэропорттон бир заказ алып, азыр центрге келип турганда. Бир заказ менен 3347 рубль болду. Курска барып англисчени үйрөнүп атасыңбы деп, кээ бир жерлерде Инстаграмдан ар жак бер жакта жанагы антип туура эмес жазып калсам, оңдогон өтө биздин жанагындай хейтерлер, умныйлар өтө көп болот да. Эми, конечно, бүт баардыгы эле башында окуп баштаганда ката кылат, ошентип үйрөнөт дегенде. А так кичине мындай более-менее тугандар. Өзүм жөнүндө айтып берип, ким каякта, кандай шаар, ошого окшогондорду бүт айтып деп, уже мындай эжей менен бир аз диалогко кирип, уже түшүнүп, уже даже бир нерсе көрүп атсам дагы уже тааныш сөздөр чыкса, кадимкидей уже түшүнүп атам. Эмне жөнүндө сөз болуп атат, эмне жөнүндө айтылып атат тугандар. Эми өзүм азыр свободно эле сүйлөп аткан, например, мынакей мисалы үчүн My name is Nurgazi. I am 29. I am from East Kyrgyzstan. Ошол сөздөрдү мындай ал келиштире сүйлөп, бир аз укаштырам. Мисалы үчүн булар каяктан, жанындагы третий лицо болбосо, кыз бала болбосо бир эркек бала болсо, ал каяктан, кайсы өлкөдөн деп, bunun жашы канчада деген сөздөрдү уже бүт мындай кадимкидей эле сүйлөп, айтып берип калып тугандар. Ошондой атак өтө жакшы, күндөн күнгө мындай кызыгуум артып, күндөн күнгө барып сүйлөшкөн сайын өтө сонун болуп атат тугандар. Бүгүн азыр централда жүрөм. Бүгүн атайын бир хейтерлерге арналган бир видео тартайынчы деп чечтим тугандар. Азыр Москванын ичиндеги памятниктерди барып көргөзүп, бул памятник кандай курулган, бул эмнени билдирет деген ошондой жакшы бүгүн бир кызыктуу видео болмокчу. Жакшы атага чыккан жанагындай элдин баары билген памятниктер бар Москвада. Ошолардын бир сериин көргөзүп, ошолардан бир оз биздин хейтерлерге, биздин умныйларга ошол жөнүндө суроо берип көрсөм, деги эле комментарийге туура жооп берише алат экен. Сиздер менен чогуу буюрса күбө болобуз тугандар. Кеттик анда. Москвада күн бүркөлүп, уже жылуу күндөр секин ушу менен биз менен коштошо баштады окшойт. 26 градусту көрүп атат, мындай дым болуп атат, но бирок уже күздүн суугу келип калгандын кечинде бир аз билинип калды тугандар. Мынакей сиздерге биринчи суроону бере кетсем тугандар. Бул көчө Большая Грузинская көчөсү. Большая Грузинская көчөсү. Бул жерде карасаңыздар, оң жакта памятник турат. Бул жерге бир 100 жолу келген адам дагы бул не болду экен деп даже башында оорутпаса керек дейм да. Бул оң жактагы дейм да, сол жактагы. Мынакей азыр бул жерде
тура турабыз. Мынакей тугандар. Могул Большая Грузинская көчөсүндөгү мындайча айтканда памятник. Ушул эмне памятник тугандар? Караңыздар. Жакшылап ойлонуп туруп анан кийин комментарийге жазыңыздар. Караңыздар, өтө чоң. Буну жасаган адам неме малында, Союз малында 300 рубльбы, 3000 рубльбы ушундай сыйлык алган экен. Именно ушул памятникти жасаган үчүн тугандар. Ушунун автору. Ушунчалык жакшы деңгээлде жасалган деп сыйлык алган экен. Так что көрөбүз. Дагы ишара, дагы башка памятниктерди көргөзө кетем. Көрөбүз биздин көрүүчүлөр, дегиле хейтерлер дегиле ушул нерселерге жооп бере алат болду экен. Большая Грузинская менен түшүп келгенде эле тугандар. Краснопресненскаяда могул жерде зоопарк бар, зоопарк. Көп эле жанагынтип бунун сыртынан карап эле мынтип неме кылбайт да. Көп маани бербейт бул зоопарккачы. Тугандар, ичине кирсеңиздер, бул вообще чоң зоопарк. Ичинде жираф, зебра, даже пил, слон. Пилге чейин бар мунун ичиндечи. Арстан, лев, пингвин, жанагындай морской лев деп коет го. Кыскасы ошонун бардыгы бар. Немеси деле, билети деле андай эле кымбат эмес. Эми билбегендерге айтып атам. Билгендер азыр унчукпай туруп тургула, бир 5000 шарт эле шакылдатып комментарий жазып калбастан биз билебиз деп. Ол жанында азыр вкусная точка бар. Ошонун жанынан билетти алып туруп киресиңер. Кирсеңиздер, билети деле андай эле кымбат эмес. Взрослыйларга 700дөн беле, азыр кымбаттап калды, кандай болду экен. Короче, андай эле кымбат эмес тугандар. Могул зоопаркка келип, балдарыңар менен по выходным болбосо эс алган күндөрү келип, ичинде сонун эс алып кетсеңиздер болот. Белый медведь, кыскасы любой бар. Канаттуулардын, жыландардын, курт-кумурскалардын, жан жаныбарлардын кыскасы бүт бардыгы бар. Мынакей бүт бардыгы могул жерден өчүткө тизилип алып, могул жака кирип кетти. Сыртынан караганда көп мындай интересный деле көрүнбөйт да, могу сырттары жабык болгон үчүнчү. Андай эле көп эч ким деле көңүл бурбайт. Так что тугандар, балдарыңарды алып алып, келип эс алып кетсеңиздер өтө сонун. Жаныңарга суу алып алгыла, көтөрүп жегенин кичине анымын алып алгыла. Айланып бүтпөйсүңөр, бир күн кечке айлансаңар дагы, действительно. Бир күн кечке айлансаңар дагычы. Жегени сөзсүз түрдө анымын алып алгыла, напиток алып алгыла. Неге дегенде, ал жерде ичинде ичимдиктери, ошондой анымыны жей турган нерселери через чүрлө кымбат. Чын. О 50 рубль турган сууларың ичине кирсеңер 200 рубльдан турат. 0,5 эле сууларычы. Так что ошондой тугандар. Кулаңарга сырга кылып илип койгула. Эс алып келем, балдарым менен эс алам, семейный эс алам дегендерге, пожалуйста, эгерде жакшы место таппай атсаңар, келип көрүп кетсеңиз өтө сонун. Действительно өтө сонун. Оозуңар ачылып кетпесе анан кийин айтасыңар тугандар. Ушундай. Кеттик дальше. 1905ке чыгып кетип атам. Ятаң көрүү. Шереметовага заказ берип калды, коэффициент менен тем более. Ладно. Шереметовага барып келип, анан да көргөзөм буйруса. Могу 1905-тин астындагы памятник качан курулган, эмне себептен курулган деп ошону бир көрсөтүп, ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Ладно, Шереметова барып келе коеюн эми. Кап этпейсиздер. Кефта сонун болуп жанып атат. Мынакей жамгыр жаап келди эле бир аз. Бирок эшикте погода 25 градусту көргөзүп атат тугандар. Биздин Кыргызстанда погода кандай болуп атат экен? Аны да билгендер болсо комментарийге жаза кетиңиздер тугандар. Бизге да өтө кызык. Тегиле Кыргызстандын погодасы сентябрь айында канчаны көргөзүп атты болду экен термометрде. Азыркы клиентти 5,5 миңге алып келдим. Шереметованын VIP залына биринчи жолу алып кирип атам. Шереметованын VIP залы. Вообще-то бул жер какой-то бир 10 мүнөткө чейин бесплатный экен, дальше платный экен. Так.
Экинчи заказ сразу эле түшүп калды. Бүгүн только аэропорт турат окшойм ушу. Только аэропорт. Так, экинчи заказ каяка деп атат? Так, үчүнчү заказ. Лобачевского дейт. 1 саат 20 мүнөт. Ох, 45 километр дейт. Үчүнчү заказ Шереметовдон, только Шереметово болот буюрса. Yo, bismillah деп мынакей. Заказдын жиндиси болду. 1 саат 50 мүнөт дегенде келдим Шереметовдон. 6879 рубль болду. Конечно, немножко маловато болуп калды, но ладно. Кытайларга алып келдим. Шиба дейт го. Пожалуйста деп койдум мен. Күлүп кетишти. Курсагым ачып, башым ооруп болбой калдым. Азыр секин бир чайкана табайлы дагы. Ох, башым неймрайм. Отура берсең машинада дагы оңурап калды. 3 заказ менен 12152 рубль болду. Но всегда эле мындай болбой атат туугандар иштерчи. Böyle Нургазы, вау, иштеп атат экен, андай мындай эмес туугандар. Өткөндө бир мен после обед чыгып 3 заказ кылдым. Ал орус чыгып, эртемен саат 9-дан баштап кечки 9-да кечки 9-га чейин бир эле заказ кылдым туугандар. Кутузга барып көрдүм, аяка барып көрдүм, бияка барып көрдүм. Ошон үчүн кээде мындайраак, кээде мындайраак ар кандай болот. Анан кече күнү бирөө Нургазы деп сурабай нетпей эле машина алып алыптыр туугандар. V-класс эмес, Vito алып алыптыр да, Vito. Vito Яндекске болбойт болуш керек туугандар. Ошон үчүн аларда сөз билгендерден бирөө сурап, эми ал машинени канча миллионго выкупка чыгарып алганбы, эмне кылган же кредитке алып алган билбейм, же азыр отмена болбой атыптыр эмичи. Ошон үчүн туугандар машиналарда сөзсүз билгендер менен кеңешип анан алгыла. Яндексте жазылып турат, круизге, Яндекске V-класстан башка машина кирбейт деп. Ал Vito как грузовой болуп неме болот экен да туугандар. Грузопассажирный болчу. Более грузовой болот үчүн машина аны Яндекске албайт экен. Иштери дагы, жасалгалары дагы ал вообще башка. Мондай дерево, кожа деген немелер жок. Бүт эле тряпочный, пластик, мондай өтө дешманский жасалган болот да. Витолорчу чисто мондай грузга рассчитанчы. А булар V-класстар более мондай пассажирный болуп, жасалгалары дагы бир аз жакшы болот туугандар. Ушундай кеттик анда чай ичкени. Курсакты тойгозуп чыктым. Саат 9-дан 18 мүнөт өтүп калды. Бул круизде жүргөндөр, бизнес класста жүргөндөр эмне тамак жейт болду экен деп кызыгып атсаң керек туугандар. Обычный эле. Говядина шорпа менен бир аз салат, нан, чай, ушундай эле туугандар. Андай эле вау эле чай ичпей, эл катары эле. Ушундай кеттик азыр центрге көздөп. Hazır sen alıstasın menden uzak, ötse de aramızdan nece ubak. Elesin esten gitmey turup aldı, yüreğime saldın eken
салдың экен ай кандай тузак. Элесиң эстен кетпей туруп алды, жүрөгүмө салдың экен кандай тузак. Эй баракелде деп саат 11 болуп калды. 3 заказ менен 13,5 миң болду эле. Чото заказ бербей тынчып калды. Азыр бир аз күтөлү. Берсе берди, болбосо ушу менен үйгө кетебиз. Ато эртең окууга барып, наркы беркилерге барып жетишпей калам. Мынакей туугандар, ушинтип үйгө да келип калдык. Караңгыда эмне очки тагып алдың дешиңер мүмкүн туугандар. Бул обычный эле мондай светке кылып көргөзөйүнчү, мондай сапсары эле көргөзө турган очки. Нургазы караңгыда очки тагып алсың го деп эле. Так, ушундай туугандар, тынч аман үйгө да жетип келдик. Буюрса эмдиги видеолордо мындан да кызыктуураак жанагындай суроолор болгон, ушундай сонун кызыктуу болгон ушундай памятниктер жөнүндө дагы башка сонун видеолор болмокчу туугандар. Анан буюрса эмки видеодо туугандар видеорегистратор 70 май розыгрышка ойнотулат туугандар. Андыктан эмки видеолорду калтырбай көрүңүздөр. Антпесе видеорегистратордон калып кетесиңер туугандар. Билесиңер, видеорегистратордун баасы кидетте 7-8 миң рубльдин тегереги. Ушундай. Андыктан туугандар эмки видеодо көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.